Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн Жаңы Будалык деген айылында турабыз. Ушул айылда сатыла турган 20 сотук жер тилкесин көрсөтүп беребиз. Ал бул жакта жайгашкан. Ушул забордун артында 20 сотук жер тилкеси сатылат. Азыр биз сиздерге ошол сатыла турган 20 сотук жерди көрсөтүп беребиз. Мына ушул коро 20 сотук. Ошол сиздер көрүп турган забордун бүтүшүнөн бери баштап ушул мен турган жерге чейин. Бул жагы забордон башталат. Бул жагы болсо ошол сиздер көрүп турган аркы яманын четинен бер жагы. Азыр биз ошол жерден бери каратып көрсөтөбүз. Ушул ямадан тиги заборго чейинки аралыкта 20 сотук жер сатылат. Биз азыр сатыла турган жер тилкесинин үстүнкү бөлүгүндө турабыз. Тактап айтканда чек арасында турабыз. Ушул сиздер көрүп турган талдан ылдый жагы. Жер тилкесинин узундугу 57 метр. Ал эми кеңдиги 34 метр. Ушул чек арасы, забор турган жер чек арасы. Кеңдиги 34 метр. Азыр мен сатыла турган жер участогунун күн чыгыш жагында турам. Бул жер участогунун чек арасы мына сиздер көрүп турган забордон тиги талга чейин, тиги заборго чейин. Ушул менин тушумда турган дарактан ылдый жагы. Ал эми бул өйдө жагы 20 сотук жерге кирбейт. Ушул забордон дарактан ылдый жагы 57 метр, ал эми кеңдиги ушул жерге чейин 34 метр. Ал эми ушул эки жертөлөөнүн ортосунда 8 метр аралык жер бар. Бул жак Ош шаары. Ал эми бул жак болсо Кызылтал деген айыл. Ал эми бул күн чыгыш жак 18 айылы. Ал эми ылдый жак болсо Будалык айылы. Бул яманын кеңдиги 16 метр. Ал эми узундугу 57 метр. Бийиктиги болсо 2,5 метр. Бул жерге сиздер коро жана склад кылсаңыздар да болот. Бул ошол биз турган чекке жерге келүүчү жол. Жаңы Будалык айылына кеткен жол. Ылдый жагы Жаңы Будалык айылы. Ал эми бул жерде болсо сиздер көрүп турган кызыл түстөгү мектеп жайгашкан. Жана бул жерде жанында адамдар жашайт, кошуналар. Жана бул жака электр жарыгы дагы келген, сиздер көрүп турасыздар. Ал эми сатыла турган чек жер участогу ушул забордун арткы тарабы. Чек арасы мына бул сиздер көрүп турган бетон. Ушул яма башталган жерден өйдө жагы чек арасы. Жана ушул забордон сол жагы. Арткы яманын чекесине чейин. Бул ямадан сырткары яманын эки капталында 8 метрден жер бар. Бийиктиги ошол сиздер көрүп турган забордун бүтүшү, же болбосом ошол дарактын берки жагы. Мен сиздерге барчу жолду көрсөтүп берейин.
Эгер сиздер Ош шаарынан келаткан болсоңуздар, ушул светофор жайгашкан көчөдөн оңго карап буруласыздар. Бул Учкун айылы. Сиздер Учкун мал базарына кетчү жолго буруласыздар. Бурулгандан кийин түп-түз 5 километр жогору карай чыгасыздар. Мал базарга кеткен жолдон түз кетесиздер. Оңго бурулсаңыздар, мал базарга барасыздар. Мал базар бул жакта жайгашкан. Ал эми сиздер бул жака бурулбай, түп-түз туура кетесиздер.